Мектептин коопсуздугу ушул жолдон башталат да. Нуриза Мараимова Жалал-Абад шаарындагы номер 2 Кадыр Закиров атындагы мектептин жетекчиси. Аталган билим уюуда 180 окуучу билим алышса, аларга 90 мугалим билим тарбия беришет. Аз убакытта окуучулар билим алуу үчүн мектепке кадам ташташат. Жолдо да окуучулар коопсуз болуу үчүн мындагы жол өтмөктөгү белгилер болуу абзел деген билдирди. Менин артымда турган атайын жол тилкемелери, зебралар коюлган. Кудай кааласа ошо 20-ларынан кийин өзү жылыга эле булар даярдайт. Жол кыймылынын тескөөчүлөрүбү же бир кандайдыр бир ушуга дайындалган ишканаларбы ушуларды даярдачу эле да. Быйыл кечигип атышат. Бирок биздин үмүтүбүз чоң. Жаңы окуу жылына карата ушул зебралардын бардыгы жаңыланып, балдардын 1-класс быйыл 12 жылдык программа боюнча бизге жашы 5,5 жаштан өйдө балдар келет да. Булар али ошо үй бүлөсүнөн, ата-энесинен башка коомду жакшы тааный элек балдар келет. Ошого биздин үмүтүбүз чоң. Ошо шаардык мэрия да буга карап берет. Биз да сунуш жөнөтөбүз. Айдоочудан тартып жөө жүргүнчүлөр үчүн коюлган коопсуздук сызыктары кала көчөлөрүндө толук кандуу коюлган. Бирок азыркы учурда сызыктардын өңү өчүп калган. Мындай абалды жөнгө салуу керектигин айтышат. Жалал-Абад шаарында көпчүлүк жерлерде жол белгилери эскирген. Ошон үчүн жаңылаш керек. Мына көрдүм, даже мен көрбөй турам. Ортодо. Мына эки чека үчөөнү көрүп турам. Действительно. Муну ошо полосаны жаңылап койгон оң. Жолдогу белгилер, жол өтмөктөгү сызыктар Чарба жана көрктөндүрүү департаменти тарабынан көзөмөлгө алынып, жылына 2 рет сыздырылат. Азыркы тапта жумуш жүрүп жатканын белгиледи. Жылына ошо биз жолдорду карап өзүбүз мониторинг жүргүзөбүз. Кайсыл жерлер өчкөн болсо, ошо өчкөн жерлерди жылына 2 ретке чейин жаңылайбыз. Бүгүнкү күндө азыр мына Байзаков көчөсү, Пушкина көчөсү, Осмонов көчөсү, жаңы көчөлөрдөн мына жаңы болгон Исакулова көчөлөрү, Жеңижөө көчөлөрү полный узун сызыктар сызылып бүткөрүлдү. Жөө адамдар өтө турган зебраларды, өзүбүзчө айтканда, зебраларды биз азыр окуу жылына даярданып атабыз. Азыр 1-сентябрга чейин бардык окуу жайлардын алдына жөө адамдар өтүшүп өтмөктөр бардыгы сыздырылып бүткөрүлөт. Жалал-Абад облусу боюнча тийиштүү кызматкерлерге жол белгилерин сырдоо боюнча сунуштамалар берилген. Сентябрь айынан тартып ар бир мектепке жол кайгул кызматкерлери жол эрежелерин үйрөтүү менен жол чырактардан өтүүгө көмөктөшөт. 2025 жылдын ошо жаңы окуу жылы башталганына байланыштуу ошо Жалал-Абад областынын аймагында мектептердин алдындагы жол белгилери жаңыланып, ошондой эле жол чийиндер дагы жаңыланат. Ар бир мектептин алдына жөө жүргүнчү тилкелер да коюлуп, азыркы мезгилде ошо ар бир мектептин алдына 30 деген белги коюлат. Ошо 2025 жылдын сентябрынын айынан баштап, 1-сентябрь айынан баштап биздин кызматкерлер ошо мектептерге бекитилип, ошол жерден кызмат алып барышат. Коомдук жайлардагы коопсуздуктан бир эле 6 саны аман жарандардан сыртта жаш балдар мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар өтүп келишет. Андыктан мындай иш-аракеттерди эртелетип көзөмөлгө салып, маселе жаратпоо негизгилерден экендиги талашсыз. Барчына Жанызакова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.